Өлгөндө намаз биринчи суралат. Намазың жок болсо, кийин сооп иш кылсаң да намазың жок болсо, пайдасы жокпу дейт. Албетте, кээ бир хадистерде ошондой келет. Биз жогоруда баса белгиледик биринчи бөлүктө. Хадистин өзүнөн өкүм алуудан этият болуш керек. Бир хадистин темасына тиешелүү 20-30, балким 100 000 хадис топтолот, шариаттын эрежесине салып фик аркылуу чыгарылып берилет. Бул хадисте намаздын өтө маанилүү экендиги. Адам бүт жакшылыкты жасап, бирок намаз окубаса, ал жакшылыгы бир тыйын болуп калат деген мааниде. Негизги нерсе бул намаз деген сөз. Албетте бирок жасаган жакшылыгы текке кетпейт. Анткени Куранда бөлөк бир аятта Аллах таала айтат: "Инна ла нуди'у ажра ман ахсана амала", жакшылык кылгандардын соонун текке кетирбейбиз дейт. Аллах: "Ва ма раббука биззалламин лил абид", пенделерге зулумдук кылбайт дейт. Бирок ошол кылган жакшылыктын кабыл болуп атканын белгиси ал намазга түртүш керек. Эң жакшысы намазды окуш керек, бул парз милдет болот, аны менен кошо жакшылык кылыш керек.